فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala адамға эмнени бере турган болсо ал сыноо катары берилет экенин Кур'ан Каримде айтат. Лиябулуакум фима атакум. Силерге эмне нерсе берилсе, силерге сыноо катарында берилди дейт. Аллах Таала күч берген болсо, сыноо катарында берилди. Аллах разы болгон жерлерге иштетеби, бирөөлөргө көмөктөшүп, жардам берип, же болбосо зулум кылабы. Аллах Таала инсанга жаштык берген болсо, ошол жаштыктагы менин, дененин, акылдын күчүн каяка иштетет. Аллах разы болгон жерлерге же наразы болгон жерлерге. Кандай гана нерсе берилбесин адамга, бул инсанга сыноо катары берилет. Сыноо Аллах Тааланы разы кылып калабы ошол берилген нерсе менен же наразы болуп кылып калабы. Ошон катарында инсанга Аллах Таала колуна мал дүйнө берет. Акча байлык берет. Максат эмне? Ошол менен инсан сыналат, Аллахты наразы кылабы же разы кылып калабы. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна дунья хуллатун хадира." Чындыгында дүйнө бир жашыл, таттуу нерсе сыяктуу. Эмнеге эки сыфат менен бул дүйнөнү баяндады, жашыл жана таттуу деп? Адамдын көзүнө жашыл өң жагымдуу көрүнөт. Эс алганы бир жака чыгып калабыз, тоолорго жайлоого чыгып калабыз. Жашыл болуп турса, көзгө кандай гана жагымдуу. Дүйнөдө дал ошол сыяктуу инсанга кооз болуп көрүнүп, өзүнө тартып азгырат. Кооз үйлөр, унаа, кооз нерсе, буюмдар. Бул дүйнөнүн сыпаты ошондой. Экинчиси таттуу дегени, адам бир таттуу нерсени татып көрө турган болсо, дагы таткысы келет да. Барган сайын кайра таткысы келген сыяктуу, дүйнө да ошондой өзүнө тарта берет. Бир тижарат кылып көрдү, жер иштетип көрдү, мал менен иштеп көрдү. Кыскасы кайсы бир иши жүрүп кетип атат. Колу кызып, дагы кайра кылгысы келет. Өзүнө тарта берет. Алхакумут такасур. Мал дүйнөнү көп кылам, көйтөм дегендик силерди ушунчалык алек кылдырды дейт. Алланы эстөөдөн, дин менен жашоодон, акырет амалдарын кылуудан силер ушунчалык алардын алыс кылуу алек кылдырып койду. Хатта зуртумул макабир, силер кабырга кирип кеткенге чейин. Өлгөнгө чейин, кабырга киргенге чейин силерди алек кылдырып жүрө берет дейт. Пайгамбарыбыз ушул эки сыфат менен баяндап атат, дүйнөнүн өзүнө тартат, жана кооз болуп көрүнөт. Жана Аллах субханаху ва таала силерди бул дүйнөдө жаратты, сынаш үчүн кандай амал кыласыңар деп. Ошол дүйнөгө кызыгып кетпей, дүйнөнүн кооздуктарына алданбай, акырет амалдарын, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып, Аллах канча мал дүйнө берген болсо, Аллахтын астына акыретке жөнөтөбү, жандай кылбайбы? Я юханнас, адамдар дейт Аллах Таалам Кур'ан Каримде. Инна ва'даллахи хаккун. Аллахнын убадасы бул акыйкат. Аллах Кур'ан Каримде ошондой эле пайгамбар хадистеринде Аллах Тааланын кабарларын жеткирип, Алла эмне убада кылганын айткан болсо, онун баары акыйкат. Дин менен жашаса бактылык берилет. Алла убада берди, бул акыйкат. Жакшы амал кылып иман келтирип жашай турган болсо, ага бейиш берилет, андай кылбаса ал тозок болот. Мунун баары да акыйкат. Эмне деп Алла убада берди? Ма акыйкат. Ошол Аллах Таала берген убадалардын ичинен Алла айтып атат: мал дүйнөнү көбөйтүп берет, акча байлыгын көбөйтүп берет. Эгер инсан Алла берген мал дүйнөдөн Аллахтын жолуна, кайрымдуулуктарга, садакаларга иштете турган болсо. Карап көрө турган болсок, көптөгөн адамдар адам кантип байыш керек деп, ошонун сабактарын уюштуруп, ошонун жолдорун үйрөтөт да. Бирок бардыгынын жыйынтыгын топтоп карап көрсөңүз дейт, алып байыганды үйрөтөт. Башка бирөөлөрдөн алуу менен байыганды үйрөтөт.
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bayagandын eң жеңил, tez жана bir эле жолун баяндаган. Ва юрибис садакат. Allah Taala sadakаны көбөйтүп берет дейт. Ал биздин сырткы көрүнүшүбүзгө, акылыбызга каршы болсо да, 10 миң сомуңуз бар, 1000 сомду садака кылдыңыз, азайды деп акылыңызды айтат, көзүңүздү айтат, эсеп дагы айтат ошону. Бирок иман деген ушундай, урматтуу туугандар, биздин көзүбүз, акылыбыз кабыл албай жаткан болсо дагы, Алланын сөзү баяндап жаткан болсо, ошонун каршысын кабыл алуу бул иман болуп саналат. Карап көрүңүз, бүгүнкү күнгө чейин кимдер садака кылып, кайрымдуулук иштерге жумшап, Алланын жолуна жумшап келген болсо, мал дүйнөсү, байлыгы азайган эмес, тескерисинче көбөйүп келген да. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде буга вада берип койду. Ошо эң тез, жеңил байыган жол эмне экен? Берүү менен экен да. Сиз бересиз, Алла кайра көбөйрөөк берет. Алланын жолуна берген сайын, жакшы иштерге садакаларды кылган сайын, Аллах Таала бул инсандын байлыгын көбөйтүп берип коёрот. Эмнеге десе, Аллах Таала кызганат, бул менден дагы беришем болуп кетеби, Алла байлыгын кайра көбөйтүп берип коёрот. Алла Карим өтө берешен зат, берешендүүлүктү жакшы көрөт. Бул дүйнөдө эмне нерсе берилсе сыноо катарында берилип атат, ошонун катарында мал дүйнө бизге сыноо катарында берилет. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Misal beriңiz аларга, дүйнө жашоосунун мисалы асмандан биз түшүргөн суу сыяктуу. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ. Ошол суу менен, жамгыр менен, жердеги өсүмдүктөр бири-бири менен аралашып, анан өсүп, жашыл болуп, кооз болуп, ушундай кооздугун алды. Андан ошол жерди иштеткендер, жердин ээлери ойлоду, биз ушул эгин-тегинди алабыз, өтө көп түшүмгө ээ болобуз деп, ушундай ойлоп жатканда, биздин өкүмүбүз келди дагы, жанагы жердеги өсүмдүктөрүн, ошол эгин-тегин жок кылып койду. Кадалика нуфассилул аяти лиқауми ятафаккарун. Аллах Тааланын кудуретинен чыккан нерселерге, жаратылыштарына ой жүгүрткөн коомдорго биздин аяттарды ушундай баяндап беребиз. Инсан алсында колунда турган мал дүйнөгө таянып, ушул нерсе менен бактылуу кылат, же ушул нерсе менен баардык нерсени кыла алам десе, Аллах Таала берген зат алып да кое алат. Ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша. Кимге кааласа Аллах Таала байлыкты берип коет, андан эч ким ала албайт. Кимден алып койсо, эч ким ага бере албайт. Бир жолу Сулайман алейхиссалам, Аллах Таала ал пайгамбарга шамалды да баш идирип берген эле. Аскерлери менен кошо үстүнөн куштар көлөкөлөп асманда учат эле. Шамал ошонун баарын көтөрүп учурат эле. Күндөрүн биринде учуп бара жатса, жерде бир отунчу басып жүргөн болот. Ошонча сандагы чоң сандагы аскер менен учуп жаткан болсо, жердегилер албетте көрүнөт. Анан ошол отунчу асманды карап, суктанып, Субханалла деген сөздү айтат. Ал сөздү шамал алып, Сулайман алейхиссаламдын кулагына угузат. Жеткирет. Сулайман пайгамбар ал сөздү угуп, жерге түшүп, жанагы адамдан сурайт. Мага бир сиздин оозуңуздан чыккан бир сөз жетти. Эмне деп айттыңыз эле десе, жанагы отунчу айтат: сизге Аллах Таала ушундай мал дүйнө берди, ушундай мүмкүнчүлүк бериптир, ошого карап суктанып, мен Субханалла деп айттым. Ошондо Сулайман алейхиссалам айтат: караңыз, сиз могу көрөткан нерсе, буюм, мал дүйнө, байлык, бийликтин бардыгы кайсы бир күн болсо дагы жок болот. Бирок сиз ушул айткан Субханаллахка бериле турган сооп, ал эч качан жок болбойт, ал түбөлүккө калат дейт. Пайгамбарлар ар дайым адамдардын дүйнөгө болгон кызыгуу, ишенимин акыретке багыттап турат эле. Нерсе буюмдардан жакшы амалдарга багыттайт эле, жаралган нерселерден жаратуучуга багыт берет эле.
Анан Сулайман алейхиссаламдын тажысы бар эле, ошол тажысын асыл таштар менен ушундай тегеректелген. Бирөөсүн алып туруп, жанагы кишиге карматат. Мына ушул асыл таш сиздин урпактарыңызга чейин жетет жада калса, муктаждыктарга иштетиңиз деп белек берип жөнөтөт. Жанагы ушунчалык сүйүнүп, кубанып, сүйүнгөндүгүнөн асыл ташты кайра ыргытып, колунан ыргытып, ушундай келе жатса, бир ыргытса жок да. Куш кармап учуп кетип калган болот. Ошондуктан айтылат, кедей байлык таппайт, байлык тапса коерго жер тап. Анан маанайы түшүп кайра кайтып келе жатса, Сулайман пайгамбар көрүп калат дагы, конуп жерге кайра өстүлөт. Не болду? Жетпей калдыбы десе, ушундай окуя болуп калды дейт. Макул, дагы бирөөнү берейин бекем болуңуз деп, экинчи ошол асыл ташты тажысынан чыгарып карматат. Анан колун бекем кармап, ыргытпай, үйгө бара жаткан жолунда дария бар экен, ал күнү суда көбүрөөк алып калып, дарияга колу менен сүзгөнгө туура келип калат. Анан дариядан сүзүп жатып, өтө катуу суу аккандыктан катуу сүзүп атып колунан чыгып кетет да. Анан кайра маанайы түшүп, жолдон кайтып келе жатса, Сулайман пайгамбар дагы көрүп калат. Анан барып туруп сурайт. Мундагы жетпедиби десе, ушундай окуя болуп калды. Макул эми акыркысын берейин деп, үчүнчүсү чыгарып асыл ташты карматат. Жанагы адам ушунчалык бекем кылып, колуна эмес белине түйүп алып жөнөйт. Куштан да өттү, суудан да өттү, үйүнө кирип, кемпир мына биз бай болдук, эч качан кедей болбойбуз деп көргөзөйүн десе, кемпири жок экен, чыгып кетти. Анан идишке салып коюп, чыгып кетет, чакырып келейин деп. Аңгыча кошунасы келип калат. Кошуна деп үйүнөн бир нерсе сурамакчы экен. Кошуна дейт, чакырса укпайт, анан кирип ала берейин деп, мурда заманда туз ушундай сыяктуу майда чүйдөн нерселерди сурабай ала беришкен. Кирип анан алып кетип бара жатса, бир идиште жалт деп бир нерсе жылтырап жатат да. Аял заттын табияты ушундай экен, жылтыраган нерсе, кооз нерсеге кызыгат экен. Барып карайт дагы, өтө жагат. Наркы бер жагын карайт, эч ким жогун, акырын алып кетип калат. Берги отунчу келет, мына биз кемпирибиз бай болдук деп көрсөтөйүн десе, эчтеке жок. Анан Алла жазган тагдырга ыраазы болуп, тагдырга ыраазы болушубуз керек. Биз буга ыраазыбыз. Аллахтын бизге жазган рызкысына ыраазыбыз деп айтат кемпирине, биз 3 жолу бүгүн бай болуп 3 жолу кедей болдук. Бир жакшы тамактанады, эмне кылайын десе, балык алып келиңиз базардан дейт. Базарга жөнөп балык алып келет. Отун керек десе, берки абышкасы бакка чыгат, отун сындырып чөйнөп, бакка чыгып бара жатса, бир куштун уясын көрүп калат да. Караса асыл таш турат баягы. Баягы адам кубанып, сүйүнгөндүгүнөн бакырып да жиберет де, мен ууруна кармадым деп бакыратса, кошунасы угуп калат экен да. Кошунасы угуп калып, мен көрүп алган турбайбы, мен көрүш үчүн алдым элем деп ал чыгарып берет экен. Мына кошуна мен көрүш үчүн алдым элем депчи. Анан бул жактан жанагы кемпири балыкты сойгон 3-чү асыл таш чыгат да. Бул окуядан Аллах бизге эмнени түшүндүрмөкчү, эмне үлгү алмакчыбыз? Алла кимди бай кылам десе, ошол инсанды бай кылат, эч ким аны бай кыла албайт да. Алла кимге байлык берейин десе, бүткүл дүйнө топтосун, аны бай кыла албайт да. Сулайман пайгамбар 3 ирет аракет кылды, бирок байыта албады. Аллах бай кылам деди, 3-өөнү бириктирип, 3-өөнү берип койду да. Болбосо Сулайман пайгамбар бирөөнү эле берген эле. Ошондуктан Алла бизге байлыгыбызга береке бериш үчүн, байлыгыбызды көбөйт бериш үчүн биз Алла бергенден бериш керекпиз да. Алла бизге эмнени берген болсо, ошондон тартташ керекпиз. Ошондуктан шариятыбызда ушундай амалдар коюлган. Зекет, садака, фитр, нафил садакалар. Ошол садакаларды кылуу менен, кайрымдуулук ушундай жакшы иштерге иштетүү менен бизге беришендүүлүк деген бир сыфат пайда болуп калсын дейт да. Ар бир жакшы амалга бир жакшы сыфат байланат экен да. Мисалы, орозо кармап жатабыз. Орозо аркылуу инсанга такыбалык келе баштайт.
лааллакум таттаку. Орозонун максаты, орозонун инсан ушундай бир таасирге жетет, таква боло баштайт, арам нерселерден сактана баштайт. Таква болдуңузбу? Эми Алла Куранда таква болгондорго канча убада кылган, ошонун баары ишке аша баштайт. Күтпөгөн жерден ырызкы берет, жол жок жерден жол ачып берет, асман жердин берекелерин ачып берем дейт. Анын иштерини өзү жетиштүү болуп берем дейт. Эми дал ошол сыяктуу инсан садакаларды кылуу менен, кайрымдуулуктарды кылуу менен, ушул зекет мойнуна болгон садака фитрди аткаруу менен инсанга берешендик сыфат келе баштайт. Берешендик бул бейиштен түшүрүлгөн бир бутак. Ким аны кармай турган болсо, аны бейишке тартып кетет дейт. Анын каршысында сараңдык. Бул тозоктон чыгарылган бутак, ким аны кармай турган болсо, аны тозокко тартып кетет дейт. Ошондуктан мына алдыбызда дагы садака фитр маселеси турат. Учурдун илимин алуу бизге милдет, ошондуктан садака фитр тууралуу токтололу. Садака фитр дагы бул зекеттин бир түрлөрүнө кирет. Анткени сиз ошол мал дүйнөңүздөн Аллах разы болгон нерсеге, Аллах разычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып, сиз милдет болгон садаканы өзүңүздүн мал дүйнөңүздөн чыгарып жатасыз. Эми биз ошол садакабызды кылып жатканда ниетибизди түзөш керекпиз. Ушул аркылуу эң биринчи менин жүрөгүм сараңдыктан тазалансын депчи. Зекет отпайбы? Зекет деген мааниси тазалоо да. Биздин жүрөгүбүздү сараңдыктан тазалайт. Вама юqa шуха нафсихи фа улаика хумул муфлихун. Аллах Кур'ани Каримде айтат: ким напсинин сараңдыгынан сак боло турган болсо, сактала турган болсо, нак ушул адамдар ийгиликке жеткендер болуп саналат. Башка хадисте пайгамбарыбыз айтат: саласун мухликатун. 3 нерсе бар адамды кыйратып жок кыла турган. Шухун мутаун. Адамдын ушундай сараңдыгы дейт. Ушунчалык адам сараң болуп калат, ошол сараңдыгына башыйып калат. Сараңдык кылып, көп жакшылыктардан куру калып калат. Жадагасы өкүмдөрдү аткарбай калат. Ва хаван муттабаун. Жана каалоосу кайра өзүнүн каалоосун аткарып, каалоосун кул болуп калган. Ва и'жабул мар'i би нафсихи. Жана адам өзүнүн өзү жактырып калгандыгы дейт. Өзүнүн мал дүйнөсү менен, жетишкендиктери менен, ибадаты менен, илим менен, акылы менен, кайсы бир жөндөм менен өзүн өзү жактырып калат. Бул адамды зыянга учура турган нерселерден болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям садака фитрден 2 максатын баяндаган: тухратан лис-саими ва ту'матан лил-масакин. Садака фитрде берүүдөн максат биринчиси ошол орозо туткан адамдын орозосундан кеткен кемчилдиктерди тазалап кетүү да. Инсанбыз орозо кармап жатып ар кандай нерселер болуп калат. Албетте курсактын орозосун кармап жатабыз. Бирок ошо менен биргеликте биз тилди, көздү, ойду, жүрөктү сакташыбыз керек эле. Кээде ойдон кетип калды, тилден кетип калды. Ар кандай орозодон кеткен кемчилдиктер болушу мүмкүн. Эми ошол садака фитр орозодон кеткен кемчилдиктерди тазалап жууп кетет экен. Бул биринчи максаты. Экинчи максаты ту'матан лил-масакин. Бир колу жукаларга, кедейген багалдарга тамак болуп, алар да ушул айт күнү бир майрамдап калыш үчүн дейт. Ошондуктан садака фитр маселеси боюнча качан берген жакшыраак? Эртерээк берген жакшыраак да. Эртерээк берсеңиз, ал дагы ошол колу жука бир адам, бир муктаж адам дагы өзүнүн үйүнө бир нерселерди алып айтка даярдап калат эле дейт. Ошон үчүн эртерээк берген жакшы экен. Жана мунун эң аз өлчөмү буудайдан жарым со 1 килограмм 600 грамм буудайда бул эң азын чектеп жатат. Болбот деген ошону беришиңиз керек. Мейли бүгүнкү күндө 100 сом болобу, 200 сом болобу эң азы. Бирок эч бир китепте айтылган жок, ушуну гана кылыңыз деп чектелген эмес да. Бул эң азын айткан. Ушундан да ылдыйраак берип калып күнөөкөр болуп калбаңыз. Ушундан жогорураак бериңиз деп. Биз адам баласы табият ушундай экен. Дүйнө иштерине келгенде эң аз нерсеге разы болбойбуз, дүйнөлүк нерселерге келгенде эң азга разы эмеспиз, бирок динге келгенде эң азга разы болуп калат экенбиз да. Намазда тасбих айтып, рукуда, саждада эң аз 3 десе 3 деле кылабыз, 5 кылбайбыз да. Ошого көбүрөөк кылабыз. Эч бир адам азыр мисалы
Бизде эң аз минимальный тамактануу нан менен суу болсо эч ким ага ыраазы эмес да. Жакшыраган аракет кылат да. А бул да биздин мойнубуздагы бир өкөм, канчалык мыкты деңгээлде аткарсак, бул өзүбүз үчүн мыкты болуп Алланын астына сакталат да. Ин ахсантум ли анфусикум. Мыкты кылсаңар өзүңөр үчүн мыкты кылдыңар дейт. Ошого биз ушундай кылып садака фитрди берели, наркы ошол кедей кембагалдагы майрамдай ала турган деңгээлде болуш керек. 100 сом, 200 сомго майрамдаса болобу? Ойлонуп көрөлү да. Өзүңүз үйүңүзгө ошо айт күнү бир чыгашалар кылып атканда канча кетиресиз? Ошого иншалла буга жогору көбүрөөк бергенге эч кандай чек коюлган эмес, бирок канча берсек өзүбүз үчүн акырет үчүн бул садака болуп, эртең кайра сообу эселеп көбөйткөн абалда бизге кайтарып берилет. Жана ошол садаканын максаты дейт, шукуран ниам, Алла берген ниаматка шүгүр кылуу. Анткени Алла мал дүйнө берди, Алла берген ниаматка шүгүр кылып, ошону биз кайра Алла ыраазы болгон жерге иштеп жатабыз. Жана ошону жашырын берсе, бул жакшыраак дейт. Алла Куранда айткандай, ин тубуду садакати фани'махи, садакаларды ачык берсеңер, бул жакшы иш. Тухфуха ва ту'тухал фақара. Эгер жашырын кылып муктаждарга берсеңер, бул андан жакшыраак дейт. Эң жакшысы эмне экен? Көрсөтпөй билген. Хадисте келип калат, уксаңыздар керек, оң колун берген сол колу билбейт деп айтылып калат. Ушундай жашырын садака берет, бул адам ихластын белгиси. Кээ бир учурларда көрсөтүп берсе, башкаларды үлгү кылып, бул ишти кылып калат эле деген бир максаттар болгон болсо, анда ал учурда ачык берген жакшыраак. Жана ошол берген садакасын милдет кылбоо, ачтап айтканда мен ушуну кылдым элем деп кайра милдет кыла берсе, собун жок кылып алат. Жана бергенин жүрөгүнөн аз деп эсептеш керек, көп деп эсептебеш керек. Жана ошол садакасын кимдерге бериш керек десе, сиз ушундай бир адамдарга бериңиз, ошон менен садака сизди тазалай турган болуш керек. Ачтап айтканда, бир таква инсандарга берсе жакшы болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла та'кул илля та'ама тaqin ва ла я'кул та'амак илля тaqiyun." Сен такванын гана тамагын жегениң, жана сен тамагында таква адам гана жейсиң дейт. Неге дегенде ал ошол жеп азыктангандан кийин ошону жакшы жерге иштетет, соусага жазылат. Аллах таалам ошол өкүмдөргө амал кылып, жүрөгүнөн дүйнөнүн сүйүүсүн чыгарып, Алланын сүйүүсүн насип кылган болсун. Ва ахиру дa'ван алхамдулиллахи роббил аламин. Bi rahmatika ya arhamar